Бак, 200 миңге фит алдым элем. Азыр 100 миң оформ, 102 миң оформление кылсам дейт. Мен ошондо канча миңге сатам мен аны деп. Аныкы туп-тура чыгып атат да, мисалчы. Еще сата албайт да экен. Мисалчы, же таксовать эте албайт экен, оң руль экен аныкы байкуш. Чыны илан берет. Айдап чыксаң, салам алейкум бас. Жүрүңүз стоянка деп мынакей миңге жакын машинаны уже ичине салды. Анысы кандай? Кичине мо жашоону ушуну бүтүрүп берсеңер, сураныштар, таламыз ошол, биздин таламыз азыр маяктан биринчиден ретти токтотуу, штраф стоянкада машинеде канча миңге жакын машина, ошону чыгарып берип коюңуздарчы, сизден суранабыз, чын качып кетпейбиз го, мына баарыбыз турабыз. Анан акча жагынан ушу 102 миңди отаса, эми мындай да, ошону деле калыс жагынан карасак, 102 миңди макул, кандай макулбуз? Жанакы 3 куптан өдөлөр действительно жакшы машиналар бар. Алар деле макул болуп атат. Ошо 100 миң берели, лишь бы номер алалы. Бирок номерди кандай алалы? 10-чы регион дейт. Мен азыр мынакей менде 2-3 кызым бар. Эртең чоңойгондо улуу кызым мынакей 2-3 жылдан кийин уже право алат. Мисалчы, азыр мен менен кошо айдашат. Папа берчи бир аз деп айдап турат. Анан эртең менен кызыма доверенность жазып берейин деген ниетим болот да. Анан аны да токтотуп салдыңар, жок болбойт деп бир кишиге. Мен өлүп калсам ал машина эмне кылат? Анда мен келинчегим апарып бартыр өрттөп салсын анда. Же сата албаса. Анан бул кандай? Бул кимдин ой максаты? Бул ким чыгарган? Акылы жок адам чыгарган. Мындай болбойт да. Кантип болсун да. Өлүп калсам, мен өлүп калсам, например, эмне бүттү, ал машина бүттү, эмне? Анан кичине мындай ар жак бер жакта карап баарыбыз жырган жерибиз жок. Мынакей сөзүн ачыгын айтайын, баарыбыз эле мынакей жырган жерибиз жок. Мына стройкада иштейбиз. Мени эч ким мындай татнакка кийинсе ойлобо, мына стройкада иштеп келдик, мына. Көрүп алып эле, блин, ушул көйгөй бүтсүнчү, ушул бүтүрүп салалычы деп сурануучубуз ошол болуп атат. Ошону кичине тура жагынан регионду областной кылып эле берип, анан акчасы 102 миң действительно оор. Ошол объемго карап, эми ошолорду карап берип койгула сураныштар. Ошол 50 миңге чейин болсун. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ошол Камчыек Ташиев сизден өлө суранат элек. Ушуну бир карап берип коюңузчу, сураныч сизден. Чын. Суранабыз. Саламатсыздар болу, кыргыз элим Армян Абхаз номери группада, мисалы Армян Абхаз группасында 3000ден ашык киши, алардын көбүнчөсү фит объему аз машиналарды айдайт экен. Булар чынында эле 100 миң төлөй албайт да. Себеби өздөрү болгону 200 миңге алса, анан жана 10 номер деп такыр сатыкка жаратпай салса, анан ал жөн эле завчаска сатып ийгени туура да. Ошол себептен ошол объему 1-3 объемдорду бир $300, $500 чейин кылып койсоңуздар аябай туура болмок да. Мен ушундай калыс оюмду айткым келет. Чоң рахмат. Турабы? Отделка номерлерде страховка чыгарган. 3 миң канчадан бардыгы жасаганда 5 төлөгөндөр дагы бар. Страховка боюнча страховканы алдык. Штрафка түшкөндөр дагы бар. Кайыт тозуп атат. Страховка сурайт да, бересиң. А бирок баягыда өздөрү бийликтегилер айтты, ал страховка деген болбогон нерсе. Эми акырында келип туруп анан сиздердин базада жок экен деп текшерген болуп такыр турамыз да. Жаганда эмеден 4000ден алгандарын кайра обратно берсин анда. Мен мисалы үчүн 3,5 миң берип страховка алгам. 15 миң машина канчасы алды? 4000ден төлөп. Ошо страховканы эмнеге иштешпейт? Жок, мындай да, азыр таможняда машиналар кабылып койду, туурабы? Ооба. Азыр кече страховкага барганда деле биздин паспортубуз менен машинага жазылып чыкты, туурабы? Данныйыбызга. Страховка монда монча деп. Азыр машиналарды кое берсе деле, ошол страховка биздин данныйыбыз турат тиякта. Ошо данный менен деле чыкырып телефон менен бергиле десе биз келгиле машиналар келгиле монда мондай кылабыз, оформление кылабыз же мындай десе биз өзүбүз деле барып беребиз да, туурабы? Эч качпайбыз. Если бизди чыкса ошо айгурантка барып биз деле катталып келели. Атыбыз менен машинабыздын кузук номуруна чейин. Эртең алуу десе биз барып беребиз кайра. Туура. Келгиле десе. Туура, 10-чы регион боюнча умут алса, 10-чы регион бул такыр тура эмес да. Элди мындай экиге бөлүп коюп атат да, силер армиянды жаранысыңар деген сыяктуучу. Бул вообще такыр тура эмес. Биз дагы өзүбүздүн укугубузду коргогубуз келет да. Укук тебеленип атат десеңиз. Укугубуз тебеленип атат биздин. Бул жерде мисалга мамлекетте иштеген адамдар бар. Армияга барсубуз бар, мекенин коргоп берген эр азаматтар дагы бар. Обидно да, ушундай акырына келгендечи биздин укугубуз корголбой калат экен. Буну башында карап коюш керек эле. Таможнядан киргизбеш керек эле, сатыкка чыгарбаш керек эле.
таможниктен былык башталган. Эми ушу жакшы жагынан эле чечип берип койсо биз сүйүнүп эле калмакпыз мына ыйгыруу Рамазан айында. Рейд токтотуп берсин анан. Рейд токтотуп берсин рейдти. Рейд токтотуп. Бирок рейд токпойт деген. Анан мына Рейд деген токпойт. так маалымат берсе жакшы болот эле да. Бирок Телефондон ар кандай жанагындай мамлекет кылып бөлбөй нормально оформление кылып берсин да. Рейд токтотуп берсе жакшы болот. Ушу карапайым эл деле биз шайлоо болгон убакта биз баардыгы ушуну колдоп бергенбиз. Тура. Кожоев президент болгондо ошо жанында мен деле жүргөм ошо канча күн жанында. Биз колдойбуз деп жаныбызды жаңгырып ошол жерде туруп бирден сол 1,5 ат коюп өлүп калсак деле ким жооп берет эле алат. Тура. Ошо карапайым элди кыйнап машиналарыбызды оформлой кылып бербесин. Чынында эми эртең ошондой болгонду. Жана лицензия берилбесе такси жакып иштегендер көп. Андан кийин башка бирөө мина албаса, ушул бизге көйгөй жаратып жатат да. Бул миналарды биз өзүбүздүн кыратында сатып алганбыз. Эч кандай элде күнөө жок да. Ушуну биринчи очередте ушу рейдти токтотуп берсең. Рейд токтосо карапайым эл өздөрүнүн тиричилигин кылып турса, андан кийин ушул мыйзамдаштырганда азаныраак 40-50 миң тегерегенде болсо бизге жакшы болот да. Суранабыз. Жапаров Сатынур Кожоев сизден күнөбүз. Бул Рамазан айында элге кылган жакшылыгыбыз болот да. Алла таала биз мыйзамга каршы эмеспиз. Мыйзамды сыйлайбыз. Иштериңиздерге ийгилик, ушул көйгөйдү маселеге келген. Баардык мыйзамда сыйлайбыз, ошол себептен бияка келдик. Көйгөйүбүздү айтып естирип коелу деп. Алла таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, баардык дуаларыбызды кабыл кылган болсун, эл журтубузга тынччылык, тосундук, береке берсин Алла таала. Жакшылыктарды жүрөлү Алла таала будан кийинки ажообуздан суранабыз, жакшы чечип беришин өтүнөбүз да. Роббана атина фидина хасана ва фил ахири хасана ва кина азабаннар. Алхамдулиллахи роббил аламин ва салату ва салам аля расулилlah би рахматика я Армян Абхаз номурлуу айдоочулардын атынан кайрылып жатам. Мен өзүм инвалид 2 группа. Биринчиден айтарым, сизге терең ыраазычылык билдирем. Анткени ошо Армян Абхаз машиналарынын баардыгын мунапыз жарыялап, чоң эрдик кылдыңыз, чоң жардам кылдыңыз. Анан экинчиси, бул машинени оформить этүүдө 102 миң деген акчаны белгилешиптир. Бул 102 миң деген биринчиден эл үчүн өтө оор. Анткени бир учурда биз ушуну арзаныраак, сапаттуу, жакшы деп алганбыз. Анан сатканга болбойт, айдаганга болбойт башка адамга. Анан кийин мамлекеттен сыртка чыкканга болбойт деген, бул кандай түшүнсөк болот? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул машинени алганда бизге эч ким кошумча акча кошкон жок эле. Биз ошо өзүбүздүн акчага алдык элек. Анан бул биздин укугубузду чектөө болуп калбайбы? Себеби деген 10 регион деген да сөз чыгып атат. Бардык жагын эле өз регионуна эле өзүңүз көңүл бөлүп, жакшы карап, ушу маселени чечип берсеңиз, мунапыз кылып жакшы бир эрдик кылдыңыз. Эми сизден ушу элдин атынан, ушу Армян Абхаз машиненин ээсинин атынан суранып кетемин, как аксакал катары
bir жардам кылып коюңуз. Биз да өз окутуубузду кылалы. Эртең күндө сатууга туура келип калат. Эртеңден бала чака айдоого туура келип калат дегендей өзүңүз аны жакшы билесиз. Мош мындай маалыматтар сизге жетпей жаткан чыгар. Сизди мурунда колдогонбуз. Мына Кудайга шүгүр сизди Кудай өзү жеткирди. Дагы да колдой беребиз. Ошондуктан сиз ушу колдоо көрсөтүп ушу маселени чечип бергенге чоң жардам берсеңиз. Кудай колдосун сизди, кыргыз элин Кудай колдосун, мамлекет өнүгүү өсө берсин. Сизге биз таазим кылабыз. Мына 3 жылдын ичинде сонун айта берсе сөз көп, азыр убактыбыз аз. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат.